бара ушу робот кыла ала тургандардын баардыгы роботко өтөт, анткени робот арзан болуп калышы мүмкүн. Soft skills деген бул адамдарда эле боло алат. Кайсылар жумшак өнүмдөр жана катуу өнүмдөр эмнелер? Бир айга жетпей жумуштан бошотулат да. Анан эмне себептен десе, командада иштей албайт. Адамдар менен баарлаша албайт. Ошон үчүн soft skills'те амбиверт болуш керек дейт. Сүйлөй турган жерде сүйлөп, сүйлөбөй турган жерде сүйлөбөй. Биздин балдарыбыз кайдан үйрөнөт, ата-энелер эмне кылышы керек? Сиздин оюңуз кандай десе айта албайт да. Сиз кандай дейсиз деп. Неге анткени анын кичинекей оюн сураган эмес. Анын оюн баалаган эмес. Баргыла, китебиңерди окугула деп өздөрү сериал көрөт эле да. Биз иним экөөбүз тешиктен мынтип Санта-Барбараны көрөт элек да. Анан ошол эмне деген үлгү да. Саламатсыздарбы? Аты жөнүм Салтанат Адылбек жана кайрадан назарыңыздарда эне күндөлүгү. Бул долбоордун максаты өспүрүмдөрдүн өнүгүүсүнө арналган маалыматтарды адистер менен маек куруу аркылуу ата-энелерге жеткирүү. Эгерде сиздин мектеп курагында уулуңуз же кызыңыз бар болсо жана аларды өстүрүүдө кандайдыр бир суроолор пайда болуп жатса, аларга чоңойтууда кыйынчылыктар болуп жатса, анда бул каналга сөзсүз катталыңыз, алдыда көп кызыктар күтүп турат. Бүгүнкү чыгарылыштын конугу үй бүлөлүк психолог Нургүл Барпиева. Акыркы жылдары академиялык эле билим берүү эмес, ушул soft skills деп көп айтылып атат. Анан негизи эле ушул жумшак көндүмдөр, анан катуу көндүмдөр деп бөлүнөт экен. Ушул тууралуу айтып берсеңиз, кайсылар жумшак көндүмдөр жана катуу көндүмдөр эмнелер? Көбүнчө мектепте окуш керек, мектепте билим алыш керек, жогорку окуйда жайда окуш керек деп өскөн поколениябыз баардыгыбыз. Эмнеге анткени ошентип сен жумуш табасың дейт да. Ошол hard skills'ты биз мектептен алат экенбиз, бала бакчадан алабыз, анан жогорку окуу жайдан алат экенбиз. Soft skills деп чет мамлекеттен келди. Биздин мисалы көп ата-энелер soft skills бар экенин деле билбеши мүмкүн, hard skills деп бөлүнүшү деле билбеши мүмкүн да. Айтайын дегеним, айтишник болобу, тиш доктору болобу, балдар доктору болобу, мугалим болобу, психолог болобу, баардыгына hard skills керек. Ал эми soft skills деп бул жумшак көндүмдөр деп айтып атабыз. Негизи мага бир 12 жыл мурунга дейм бир кыз келген, чет мамлекеттен бүтүрүп, өзү бул жактан АУЦаны бүтүрүп кеткен. Анан кийин ошол айтканда сизди мисал кылып айтсам болобу десем, анткени этика психолога деген бар, айтпаш керек. Анан аты жөнүн айтпасаңыз боло берет, мен кайра мен чет мамлекетке кетем деген да. Ошо бизде жакшы окуп, аябай бешке окуп, жакшы окуган кыздардын бири болуп, мектепти бүтөт, университеттен АУЦага тапшырат, анан АУЦаны бүтүп, чет мамлекетке кетет, окуйт, аябай жакшы окуп келип, анан бүт жактан кызыл диплом менен бүтөт. Анан биз жака келгенде ошо резюмесин бир өзүнө жаккан, өзүн аябай баалагандыктан, өзүнө жаккан компанияларга жөнөтөт. Анан бүт компания жолугушууга чакырат. Анан ошол жака барганда баардыгы алганга даяр болчу да. Аябай кыйын специалист деп. Бирок бул өзүнө жаккан банкка кирет. Ким болуп киргенин да айтпай эле коеюн. Анан киргенден кийин бир айга жетпей жумуштан бошотулат да. Анан эмне себептен десе, командада иштей албайт. Адамдар менен баарлаша албайт. Мыкты специалист, бирок адамдар менен келгенде чогуу иштеше албай, адамдар менен баарлаша албай, тил табыша албай, конфликт болсо конфликтти чече албай, анан ошол жерден баардыгы бул кыз бизде мындай, кандай десем, бул кыз келгенден бери бизде аябай конфликт көбөйдү деп, анан баардыгын кетиргенче кайра ушул кызды кетиргенге туура келишкен. Ошондон анан эмне кыларын билбей, ушул Кыргызстанга мен келип окуп жардам тиет деп келсем, мен ушинти деп келген да. Анан экөөбүз иштешип жүргөндө анан билгенде, менде деген бой көтөрүңкү, мен деген билем баардыгын деп, ошол soft skillsке дагы критика кабыл алуу. Критиканын эки түрү болот: конструктивдүү, деструктивдүү деп. Конструктивдүүнү
туура кабыл алгандарды айтат, деструктивдүү туура эмес кабыл алгандар. Меники эле туура, менин айтканым эле болуш керек, менин айтканымдай эле кылышыңар керек, башкалардын оюн уга билбөө, башкалардыкын анализ жүргүзбөө. Мисалы, менин оюм туура дешим мүмкүн, бирок сиздин да оюңуз туура болуп калышы мүмкүн. Экөөбүз биригип бир чоң проект чыгарып салышыбыз мүмкүн да. А бирок сиздикин укпай эле, меники эле туура берет, туура десем, анда бул дагы soft skillsке кирбей калат. Ошентип ал кыз өзүнүн кандай минус жактары бар экенин билип, терс сапаттары эмес, ошол коом soft skills'ы аябай өнүктүрбөгөнүн билип, окуш керек эле деп эле жүрө бергендиктен soft skills'ты өнүктүрбөптүр да, жумшак көндүмдөрдү. Анан аларда эмес күнөө өзүндө экенин билип, анан кийин кайра чет мамлекетке кетип калганда, ошол жактан иштешем өзүм менен. Демек бул soft skills, жумшак көндүмдөр жашоодо адамдар менен мамиле кура билүү, конфликттерди чече билүү, бул кесибинде түз таасир этпесе дагы кыйыр сөзсүз таасир эте турган көндүмдөр экен. Ал эми катуу көндүмдөр болсо, hard skills, бул академиялык билим алуусу, ушу кесипке тиешелүү маалыматтарды алгандыгы, бул hard skillsке кирет. Ошондо санап өтө алабызбы? Hard skills, soft skillsке кайсы көндүмдөрүбүз? Soft skillsке эң биринчи баарлашуу кирет. Баарлашуу, өзүнүн оюн айта билүү, башкалардын оюн уга билүү. Баарлашууну орусча коммуникация дейт. Бизде баардыгыбыз айтабыз да, коммуникация деген эмне десе бул баарлашуу дейт да. Баарлашуу эмне десе анда эки адам менен сүйлөшүү дейт да. Мен айтайын дегеним, баарлашуу, коммуникация бир эле эки адамдын сүйлөшүү эмес. Бул бир сөздү, мисалы, эки жетекчилик отурса, ошол жакта сүйлөшүү болуп, анан ошол сөздү же жыйынтыкка келтирүү, бул коммуникация болуп саналат. Жөн эле баарлашуу эмес, сиз менен сүйлөшүп атып, сиз меникин укпай, мен сиздикин укпай, экөөбүз эки жакка кетип калуу эмес да. Ошол жерде мен өзүмдүн оюмду айткан келдимби, ошону жыйынтыкка жеткире билүү. Ошон үчүн биринчиси бул коммуникация, баарлашуу болуп кирет. Экинчиден өтө маанилүү, азыркы учурда аябай маанилүү бул критикалык ой жүгүртүү. Мисалы, критикалык ой жүгүртүүнү көп адамдар түшүнө билбеши мүмкүн, бул эмне деп. Эгерде кааласа, анан айтып бере алам. Андан кийинкиси бул убакытты башкара билүү. Көп адамдар бар, бизде убакытты башкара биле алышпайт. Убакытты туура пайдалануу. Андан кийинкиси өтө маанилүү креативдүү ой жүгүртүү. Ошон үчүн soft skills'та 3 түргө бөлүнөт да: социалдык, когнитивдик жана эмоционалдык болуп. Анан ошонун кийинкиси эмоционалдык интеллект бул жакка кирет. Анан азыркы учурда аябай чет мамлекетте бул өсүп баратат дейинсем, азыр бизде дагы өсүп баратат. Презентацияны жасап билүү жана презентацияны айтып берүү, ораторский искусство дейт. Андан кийинкиси лидер болуу, лидерлик сапаттар. Жана ошол мен айтып өткөндөйдүн баардыгы ошол soft skillsке кирет. Абдан маанилүү көндүмдөр, жашоосунда адамдын ийгиликке жетишүүсү үчүн абдан керек көндүмдөр экен. Бирок мектепте окутпаса аны, бала бакчада көрсөтпөсө, анан биздин балдарыбыз кайдан үйрөнөт, ата-энелер эмне кылышы керек ушул көндүмдөрдү өнүктүрүү үчүн? Эң биринчи айта турганым, азыркы учурда мен Сейтекстемде психолог болуп иштегендиктен, булакка чейин Айчүрөктө иштеп келгендиктен, бул жөнүндө биз интерактивный, мен өзүм өтчүм тренингтерди, быйыл деле өтүлөт. Бирок окуучулардын көбү soft skills эмне экенин билет. Айтсаң билишет да. Бирок кантип убакытты туура пайдалануу, тайм менеджмент деген экенин, же стресс менеджмент деген экенин, же конфликтный менеджмент деген экенин биле бербейт да. Ошон үчүн ар бирин бөлүштүрүп айтып беребиз. Бирок балдарга эмоциональный интеллект өтүүдө деле биринчи класстарга, мисалы, былтыр биринчи класстарды практика жүзүндө азыркы мурунку Айчүрөктө 10-11 менен иштегендиктен, ушул 5-6 жылдын ичинде кандай өзгөрүүлөр болду биринчи класстарда деп атайын биринчи класста өзүм тандап алгам.
Анан ал жакта дагы ошондой да, балдарга мисалы үйрөтсөң кайра эле үйүнө барып кайра келип калышы мүмкүн да. Анткени үйдө ата энелер эмоциональный интеллект эмне экенин билбесе, өзү колдонбосо, эмоциональный интеллект деген эмне деп сурашы мүмкүн азыркы ата энелер. Бул өзүңдүн эмоцияңды түшүнө билүү, эмоцияңды башкара билүү. Бирок биз эмоцияны түшүнө билүү деген эч жакта үйрөтпөйт, чындап эле сиз айткандай. Эч ким бизди ыйлап атсаң оозуңду жаап, кана ыйлабасаң, мисалы жакында эле бир видео көрүп калдым, казактардын видеосу экен. Кыз 3 жашта деп жазылып турат комментарийде. Ошол жерде кыз ыйлап атат да, мороженое жейм деп. Десе апасы күл деп атпайбы. Анан кыз күлгөндө апасы эми шылдыңдаган жок, мындай күлүп атат да апасы дачы. Ал болсо мындай жок, ыйлап аткан адамды кайра күлдүрүү, анан мороженое жеш үчүн бул аябай туура эмес деп эсептейм. Бул балага туура таасир бербейт. Ыйлап атканда уруу, баланын эмоциясын түшүнбөө, басыл, ыйлаба, оозуң жаап деп биз ошентип бастырабыз да, баланы эмне үчүн ыйлап атасың, эмне себеп болду, мисалы кантип ушул балага эмоцияны башкара билдирүүнү үйрөтүү үчүн дагы бир эле бир soft skills'тын бир эле мындай бир жолун ала турган болсок, бир пунктун эле ала турган болсок, ал үчүн ата эне өзү башкарууну үйрөтүш керек. Азыркы учурда семинарлар көп. Кыргызстанда аябай психологдор да көп. Мен чыкканда 2011-жылы бүткөм. Ошондо атам 2006-жылы мектепти бүтүп, анан окууга тапшырам деп десем, атам күлгөн да, кызым же психолог болосуң, же псих болосуң, сага психтерди каяктан табабыз депчи. Атам мен болом, мен болгум келип атат деп өзүмдүн оюмду бербей, көрөсүз го мен психолог болом деп аябай неме кылгам. Кудайга шүгүр, азыр аспирантурада окуйм. Бүткөнү калдык. Анан ошо атамдын айткандай, психолог болдуң дегендей эле психолог болгон, бирок ошол убакта психолог деген ким экенин деле түшүнчү эмес да. Азыркы учурда психолог деген ким экенин билет, психологко кайрылган адамдар аябай көп. Бизде чындыгында көп. Кыргызстан боюнча психологдордун группасы бар. Ошол жака кирсең да кайрылып атат, издеп атат. Мисалы мен үй бүлө болсом, мисалы насилие деп коет. Ошол жактан мага тиешеси жок болсо, мен башка специалистке беремин да. Ошо азыркы учурда айткым келгени психологдорго кайрылгыла. Эң биринчи ошо өзүн тааныш керек, өзүн билиш керек. Апалар, ата энелер уят эмес, барыш керек. Көп аталар, апалар бар келгендер, эжелер бар, жолдошун сүйрөп алып келет, же алдап алып келет, анан келгенден кийин келген тура болуптур. Мен анда өзүмчө келем, аялым жок келем, балам жок келем деп келгендер бар. Ал дагы өтө мындай үй бүлөгө чоң таасир берет. Үй бүлөдө аял менен болгон мамилесине, мисалы атасы кыйкырып өзүнүн эмоциясын башкара билбесе, эмоциональный интеллектте ошол эң маанилүүсү эмоцияларды башкара билүү. Орусча саморегуляция деп коет. Азыркы учурда контролдоо деп чыгып кетиптир, ага кошулбайм. Контролдогондун кереги жок. Эгерде мен эмоциямды кечке чейин контролдойм дей берсем, адам стрессте болуп кетет да, стресске устойчивость анда жакта калат. Ошон үчүн башкара билүү эмес, контролдоо эмес, башкара билүүнү үйрөнүү, эмоцияны тааный билүү. Андан кийинкиси, азыркы учурда семинарлар дагы көп, психолог эместер деле семинар алып барып атат. Жок, биздин Кыргызстанда психологдорго ишенбейм дегендер аябай көп бизде чындыгында. Анткени азыр аябай мындай сертификат алып эле психолог болуп кеткендер көп да. Анан ошон үчүн бул жерде критикалык ой жүгүртүү дагы кирет. Критикалык soft skills ошонун бир критик. Азыркы учурда мен көп адамдарды таң кала берем да, мага минтип айтты дейт, өзүнүн ою жок, ошонун адамдын оюн угуп эле ошол туура экен дей берет да. Мен айтам, критикалык ой жүгүртүүңөрдү өстүргүлө, анализ дегенди үйрөнгүлө, бул ситуацияны тышкы бул жагынан да карагыла. Мисалы сизге бул адам минтип айттыбы, ошол эле туура экен дей бербеңиз да. Өзүңүз изилдеңиз, өзүңүз караңыз, жаңы нерсе ошого киргизиңиз, өзүңүздүн оюңузду жеткиргенди, өзүңүздүн оюңузга так болгонду, интуицияңызды укканды бүт ошол критикалык ой жүгүртүүгө кирет да. Ошентип атып критикалык ой жүгүртүүндө өрчүт алса болот. Ошентип анан көптөгөн мисалы китептер бар. Мисалы сунуштап кетем. Мисалы Дэниел Голмандын аябай жакшы китеби бар, бирок аябай кыйын деп айтышат. Чындыгында эле кыйын. Мен дагы аны
университетте окуп жүргөндө окуганда мага аябай кыйын болгон, түшүнчүмөсүн эмне деген сөздөр деп. Бирок азыркы учурда оңой мындай эмоциональный интеллекттин китептери аябай көп. Анан бирок ошол мен айтат элем, кыргызча жакшы алып барган эжелер бар, ошолорго кайрылып ал жактан чайнап айтып берет, ошо семинарларга катышса болот. Китептер бар, жаңкы мен айткандай. Анан менин soft skills'тин канчалык өнүккөн же эмоциональный интеллектим кайсыл жер канчалык өнүккөн, канчалык өнүктүрүш керек процентовка боюнча онлайн тесттер бар да. Кааласаңыз ссылкаларын жөнөтүп койсом болот сизге. Ошол жактан эле алып эле эми биз soft skills'тин өтө маанилүүсүн айтып атам да. Эгерде изилдөөлөр боюнча карасак 132 бар экен да. 132. Ал аябай чоң список да. Ошон үчүн баардыгын айта берсек дагы көп болуп, угармандардын баш айланып же аябай кайсынысынан баштаарын билбей калбаш үчүн ошол эң жөнөкөй коммуникациядан баштоо. Анан айткандай эле убакытты башкара билүү. Убакытты башкара билүүгө дагы неме кирет да? Самодисциплина деп коет. Өзүн мисалы акыркы кездери күчтүү аял, анан эркектерге тийишпей эле ошо күчтүү аял менен алсыз аялдын айырмасы эмне деп изилдей берем да. Акыркы кездери ошо изилдеп баштадым. Анан мурда деле изилдечим, бирок башка тараптан изилдегем. Азыр ошо күчтүү аял менен жанына отурсаң күчтүүлүгүн сезесиң да. Кээ бирлер билесиң алсыз экен. Биологиялык жактан бизден алсызды биз баса калабыз, же теңсинбей коюшубуз мүмкүн. Күчтүү аялга суктанасың, харизмасы бар. Мындай орусча айтканда от неё веет да, этой силой деп. Анан ошол жактан карасаң, изилдөөлөрдү карасам, бул өзүн самодисциплина деп коет. Эртең менен эрте туруу, баардыгы эле уйкусу келет да. Жок, бул күчтүү аял эртең менен өзүн башкара билет, убактысын башкара билет, өзүнүн эмоциясын башкара билет. Балдарга жумшак көндүмдөрдү үйрөтүү үчүн анын сөзсүз түрдө ата энеде жумшак көндүмдөр болушу керек экен, туурабы? Ооба, мисалы мен өзүм баламдын креативдүү ой жүгүртүүсүн каалайм же критикалык ой жүгүртүүсүн каалайм десем, баламды курска жаздырып койсом, ал аяктан үйрөнүп келет да. Мен апа бүгүн мындай кылбайбыз дабайт, мындай кылып эс алабыз. Же келиңиз, мен деген курска бардым, мондойду үйрөнүп келдим, үйдө кылайлы десе, баш тартпачы каяктаган десе ал. Мисалы ыйлап атса, эмоциональный интеллектте бар да, эмпатия деп коет. Мисалы айчүрөктө өткөзгөндө бир апа айтканда, силер жакшы бир сабак өтүпсүңөр. Көңүлүм жок, жумуштан келсем, кызым, апа, эмне болду сизге? Көңүлүңүз жок десе, кантип билдиң десе, сиздин отурганыңыздан, көңүлүң мындай сүйлөбөй, күлбөй отурганыңыздан билдим дейт. Ал 7 класстын эле кызы да. Аны каяктан билесиң десе, бизге психолог сабак өткөн деп айтыптыр да. Ошонун артынан кызым мага мындай камкор болгону, менин эмоцияларымды түшүнгөнү, мен өзүм деле ошол эмоциям кандай эмоцияда келгенимди, азыр кандай эмоцияны мындай жашап жатам деп ойлоптурмун дейт да. Келип эле отуруп калдым дейт. Анан кызым айтканда ойлонуп калдым, чын деле эмнеге менин маанайым сус депчи. Ошон үчүн эң биринчи ошо балдарга курстарга жөнөтүп коюп, үйрөтүп койсо болот. Эң оңой нерсе. Жана орусчалар айт го, моя хата с краю бар, эптеп үйрөнүп келе бер депчи. Бирок өзү ата эне билбесе, бул өтө кыйын. Менден көбүнчө ата энелер сурайт, сиздин психологдун баласын көрөлүчү, кандай бала экен, кантип тарбиялайт экен. Жөнөкөй эле бала. Ыйлайт, чыңырат, бакырат, истерика кылышы мүмкүн 3 жашта да. Анан эркелеши мүмкүн десе, бул психологдун баласы да деп айтат да. Мен айтам, эмнени каалайт элеңер, менин балам робот болгонумбу? Эмнени каалайт элеңер? Мен ыйлап атсам, эмнеге ыйлап атасың деп өзүм менен эне болгондон баштап мен өзүмө суроо бергем да, мен кандай энемин? Мен кандай эне боло алам? Менин энем кандай эле? Мен кандай тарбия көрдүм? Анан кандай тарбия бере алам азыркы учурда балама деп. Анан ошон үчүн мен баламды тарбиялабайм деп баардыгын айтам, мен өзүмдү тарбиялайм. Өзүм тарбияласам, анан балама үлгү көрсөтө алсам. Мисалы, конфликтный чувствительность деп коет. Конфликтти сезе билүү. Азыр отуруп экөөбүз сүйлөшүп атабыз, конфликтке баратса, ошону сезе билип, токтото билүү. Же конфликт болуп калса, ошол жерде конфликттен кантип чыкканыңды бала көрөт да.
мисалы жолдошуң менен болобу, кайын журтуң менен болобу, жумушта болобу, коңшуң менен болобу, ошол жерде өзүңдү кантип алып бара аласың. Мисалы мен эмоцияга алдырбай конфликтте жаман личность деп коет, жана инсандыкка өтүп кетүү, уят сөздөр менен сөгүнүү эмес, ошол жерде өзүңдүн оюңду жеткизе билүү, бирөөнүн оюн уга билүү, ошондо компромисске келе билүү дагы бул бир чоң конфликт менеджментке кирет. Ошондуктан ар бир ата энеге сунуштайт элем, мүмкүнчүлүгүңүз болсо семинарга барыңыз, мүмкүнчүлүгүңүз болсо специалисттерге кайрылсаңыздар болот, мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо китептерди алып окусаңыздар болот. Эми кандай китептерди окуш керек десеңиздер, аны дагы мен сизге ссылкасын жөнөтүп коем. Аябай көп китептер бар, оңоюраак. Мисалы баламдын эмоционалдык интеллектин кантип өстүрөм деген китепте дагы башталат да, апа сиз өзүңүздүн эмоционалдык интеллектиңиз кандай деп. Анан өтө бир маанилүүлөрдүн бирин айткым келет. Ар бир бала, ар бир ата эне өзүнүн баласын жетишкенин каалайт бул жашоодо, бактылуу болуусун каалайт. Ар бир ата эне баласын мыкты болгонун каалайт. Ошон үчүн мен дагы бата бергенде Кыргызстанды өнүктүргөн, дүйнөнү дүңгүрөткөн деп айтам да, балдардан болгула деп. Бирок азыркы көп ата энелер билимге мисалы кээ бир ата энелер бар да, ачыгын айтыш керек. Ал эми айтпайм ким кайсы жакта экен, бирок кээ бир ата энелер бар, балдарына баардыгын берет да. Курстарга барсын, жакшы кийим кийсин, жакшы китептерди алып берет, же жакшы мектептерге окутат, жакшы садиктерге, бала бакчаларга берет. Бирок өзү эч качан психологко барган эмес, өзү менен иштебейт, өзү китеп окубайт да. Ал өтө мындай баласын бир учурда сындырып алышы мүмкүн, баласын артка тартып алышы мүмкүн. Ошон үчүн ар бир ата эне балам эле дебей, өзүнөн башташ керек да. Анан өзү биринчи, бизде эми көп травма болгондор дагы балдарда ошол эненин эмоционалдык интеллекти аябай ылдый экени билинет да. Биз баягы курбу кыздар менен жолугуп сүйлөшүп калганда баарыбыздын өспүрүм куракка жакындап калган же өспүрүм курактагы балдарыбыз бар, ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Анан мисалдарды келтирип айтып калабыз да. Баарын билет, көрүп турат, окууда жетишет, бирок мен билем деп айтпайт. Мисалы бир бала. Бир бала болсо билип турса дагы, мындай ишенбей турса дагы, жок мен билем деп тартынбай, бат эле бир компанияга кирип сөз алышып, кийин баарлашып кетет деп мындай айырмачылыктарын айтып отуруп айтып атабыз да. Ошо жумшак көндүмдөрү өнүккөн балага негизи эле жашоосунда келечегинде негизи эле мындай жеңил болот экен. Мамиле курганда дагы, үй бүлөсүндө дагы, ал өзү балалуу болуп балдары менен мамиле курганда дагы жумшак көндүмдөрү бар адамдарга жашоо негизи жеңил болуп калат экен. Ал эми бир эле адис, эки адисти алсак, бирөөсү экөөнүн деңгээли бирдей эле, биринин жумшак көндүмдөрү аябай өнүккөн болсо, ал сөзсүз түрдө өйдө кесиптик карьералык лестницада өйдө кетет деп калдык да. Анан кийин бирок балдардын да темпераменттери бар эмеспи? Кээ бирки балдар жумшак көндүмдүү эмес, ал өзү эле баарлашкысы келбей, өзү эле өзү менен интроверт деп айтып калабыз. Ошондой бала болгонун же чындап жумшак көндүмү өнүкпөгөн бала экенин кантип аныктаса болот? Мисалы сиздин сурооңузга мындай түпкүрүнөн жооп бере турган болсом, кечээ эле семинар болду да, Сейтекстемде балдарды биринчи класска адаптация кылуу ата энелерге. Анан бир оюн болуп, аталар менен апалар ким чыгат десең, эч ким чыкпайт да. Уялат, эл эмне дейт, чыкпай эле коеюнчу, эмне зарыл деген ата энелер да. Ошол жерден эле мисалы балам ошол кийин келиши мүмкүн да, бирөөсүчү менин балам доскага чыкпайт, тартынчаак, сүйлөй албайт депчи. Эми негизи сиз айткандай 4 типтүү балдар болот. Кичинекей кезинен эле сиз айткандай өтө маанилүү. Мага келгенде мынтип келет да, балам уялчык деп. Балаңыз ушинтип төрөлдү же ушундай болуп калдыбы деп сурайм да. Кичинекейинде төрөлгөндө кандай эле, 2 жашында кандай эле? Ой, 2 жашында тарсылдаган, өзүнүн оюн айткан, садикте, бала бакчада биринчилерден ыр айткан болчу дейт да. Макул. Азыр кандай десең, азыр комнатасынан чыкпайт дейт да. Эмне себептен ошондой болуп калды?
деп анан себебин издейбиз да. Ошон үчүн азыркы учурда 4 типтүү балдарды айтып кете турган болсок, лидерлик сапат өтө маанилүү деп атпайлыбы? Биринчи soft skills'те. Биринчи типтеги балдар аябай лидер болушат. Тайманбас. Ой болду, оозуңду жап десе деле кайра эле айтып, өзүнүн оюн бербей, аябай өзүнө ишенген, аябай даже ишенген, бат кыймылдаган, бат сүйлөгөн, элдин астынан чыгып коркпогон сүйлөгөндөн, ошол биринчи типтеги балдарга кирет. Экинчи типтеги балдар болсо аябай позитивдүү болушат. Элдин астында сүйлөгөнү жакшы көрөт, элдин көңүлүн алганды жакшы көрөт, мындай күлдүрүп сүйлөгөндү, бизде мынтип коет, чувство юмора деп коет, ошонусу аябай өнүккөн да. Алар ошентип экөө жаралат. Андан кийин булар экөө тең экстравертке киришет. Анан интровертке ошол эки дагы тип кирет. Ошо кийинкиси бул көп баарлашкысы келбейт. 100 досуң болгончо 2 досуң болгон жакшы дегендер. Анан жакын бир аз эле чөйрөдөгү адамдар менен сүйлөшүү, көп сүйлөбөйт, суроо берсе жооп берет, суроо бербесе жооп бербейт. Кээде жообун билет, аны айтыш не зарыл деп коет да, ичинде. Мен билсем болду дей берет да. Мугалим сураса айтып коюшу мүмкүн, сурабаса айтпай коет. Бирок эгерде тынчсыздануусу, ошол балдар тынчсызданган болушат да. Тынчсызданган болсо, аябай тынчсызданган. Анда ал кээде эки алып албайын, үйүндө тыя берген болсо, сен туура эмес кылып атасың деп критика кыла берген болсо, сен дайыма эле ушинтесиң деп уруша берген болсо, анда ал дагы ошентип мугалимден тил укпайын деп айтпай коюшу да мүмкүн. Ал дагы бир себептердин бири да. Төртүнчүсү бул уялчак келгендер, сезимтал келгендер, элдин астына чыккысы келбегендер, жай сүйлөгөндөр, жай кыймылдагандар, башка бирөө тээ жактан эле күлүп аткан болсо, мага күлүп атат дегендер, ошол жакка кирет. Булар дагы интровертке киришет. Ошон үчүн soft skills'те амбиверт болуш керек дейт. Сүйлөй турган жерде сүйлөп, сүйлөбөй турган жерде сүйлөбөй. Анан ошон үчүн ата-энелер бизге көп мага жардам берет да. Балаңыз ушинтип жаралып калдыбы, сүйлөбөй, ачык беле деп. Жок, кичинекейинен ушундай тартынчак десе, анда андан беш бетер анын ишенимин түшүрүп, сен ушул эмнеге мындай эмессиң, башкалар менен салыштырыштын кереги жок да. Анда ага soft skills'ты өстүрүүгө жардам бериш керек. Мисалы, элдин астына чыга билүү. Soft skills деген бул элдер менен баарлашкандарга аябай маанилүү. Элдер менен иштегендерге, команда менен иштегендерге, көп учурда жанагындай, мисалы, официанттарга аябай маанилүү. Мисалы, сатуучуларга маанилүү, маркетингде иштегендерге маанилүү. Мисалы, бизде барго врачтарга маанилүү. Ошондой эле ошол элдер менен тыгыз байланышта болгондорго soft skills'ты аябай өрчүтүш керек да. Эгерде мен мисалы 4-чү типтеги уялчакмын, тартынчакмын, мен сүрөт эле тартам, анан сүрөттөрүмдү выставкага чыгарып сатып коем десе, ага soft skills'ты может быть профессионалдык түрдө кереги жок. Бирок мындай караганда үй бүлөдө жолдошу менен кайын журт деген бар, кайын сиңди деген бар, кайнене деген бар, ошол жакта өтө маанилүү да soft skills. Сиз аябай бир ачылыш болуп атат мага. Биз кесиптештерибиз менен отуруп ошо ким кайсыл типке кирет деген баарлашуу болуп калганда мен интровертмин дейм да. Анан мен кесиптештерим сен интроверт эмессиң, сен интроверт болсоңмо типи чыгып жүрбөйт элең деп. Анан биз аттай ошо мелдешип отуруп тесттен өттүк. Анан амбиверт болуп чыккам да мен чынында. Анан ошондо сиз айтканыңыз ошого мага дал келип ошол жооп болуп атат. Негизи азыр дүйнө аябай өзгөрүп атат, технология күн сайын, саат сайын өнүгүп атат, анан ачылыштар, дүйнөлүк изилдөөлөрдүн деле жыйынтыктары анык болуп калды. Ошо 2030-жылга эле 50дөй кесиптер жок болот деген изилдөө жыйынтыктоолор бар. Ал кесиптердин баардыгын автоматташтырылат, роботтор алат. Ал кесиптерди жана 400 миңден 800 миңге чейин дүйнө жүзүндө адамдар жумушсуз калуу коркунучу бар деген. Анан ушул кийин келечек кесиптеринде керек болуу, келечек кесип кала турган кесиптерде ушул soft skills керек
экен да. Келечекте ушул роботтор жасай албаган нерселерди, иштерди адамдар жасай турган иштерди ал адамдарда сөзсүз soft skills керек болот. Интернетте бир жакшы бир видео бар да. Ошо hard skills анан soft skills деген. 2010-жылдан баштап канчалык soft skills маанилүү болуп баратканы өтө көрүнүп турат да. Мисалы мурда блогер же SMM специалист же мисалы дагы мобилограф азыркы жаңы немелердичи ушинтсе ал не деген имиджмейкер же стилист десе күлөт эле да. Ошондойдо жумуш болобу? Сен жок врач болосуң, жок сен деген мугалим болосуң дейт эле да. Азыркы учурда ушул биринчилерден болуп менен көп сурайт да. Мисалы өспүрүмдөр профориентация деп коет, кесип тандоо боюнча дагы. Сиздин сурооңузга ошол жерден hard skills дегенди роботтор кыла алат экен да. Hard skills дегенди мисалы үйрөтүп койсо болот, официанттардай болуп, же жанагындай бара-бара мисалы продавецтер жок болот деп атпайбы? Же охрана жок болот, бул уже Face ID менен кирип, анан көбүнчө бара-бара мисалы сатуучулар жок болуп калышы мүмкүн, өздөрү менен өздөрү алып эле, же консультанттар глобустарда товарлар тизет го, аларды дагы бара-бара ушул робот кыла ала тургандардын баардыгы роботко өтөт, анткени робот арзан болуп калышы мүмкүн. Soft skills деген бул адамдарда эле боло алат. Бул адамдардыкындай психикасы жок. Мисалы азыр ChatGPT деп атпайбы? Нургүл Барпиеванын ChatGPT сизге барганча ChatGPTден эле сурап алайлы психолог депчи. Ал менин тагдырымды, менин билимимди, менин супервизор менен иштегенимди, личный терапияга барганымды, детствомду, мындай өзүмдүн кичинекей кезимдеги проработка кылгандарымды, менин жашоомду кечип өткөн эмес, бир да роботчу, бир да ChatGPT мендей болуп жардам бере албайт. Ошон үчүн азыркы учурда робот кыла албай турган кесиптер өтө мындай баалуу болуп өөрчүп баратат. Өтө маанилүүсү сизге айтайын дегеним жаңы амбиверт болуп калдым, амбиверт болуп чыктым деп атпайсызбы? Өтө маанилүү. Кээ бир адамдар экстраверт болуп кетет да. Көп сүйлөп, көп күлүп, эч кимге сөз бербей, кечке чейин эле туурабы, туура эмеспи, сөздү мындай иргебей эле сүйлөй бергендер бар да. Аларга да айтат элем, сүйлөй турган жерде сүйлөп, кимге кандай сүйлөш керек деп үйлөнүш керек. Интроверттерге өтө кыйын, интроверттер менен иштеген, мисалы иштешем да, мен билем, детте мен сүйлө, тос сүйлө дейт, мен үчүн стресс. Стресс болсоң да сүйлөй эле коюңуз, эмне кыласыз сүйлөп? Башка сүйлөп аткан бирөөгө берип коюңуз. Бирок мен сүйлөй албайм, мен интровертмин деген дагы болбойт да. Амбиверт болгонду да үйрөнүш керек. Айта турган нерсем ошол сиздики. Убакыт келет, роботтор көбөйө баштайт. Анан бизге ошол амбиверттердин немеси өтө маанилүү болуп баштайт. Күнү туйт, заманы келет. Биз ата-энелер катары ошону алдын ала билип, азыркы балдарга ушул көндүмдөрдү көбүрөөк үйрөткөнгө аракет кылышыбыз керек экен. Балдарга үйрөтүш үчүн бул баягы эле чындык, алгач өзүбүздөн баштап, өзүбүздү өнүктүрүп, кубандырганы азыр биздин коомубузда сиз айткандай эле курстар көп, ата-энелердин да кызыгуусу көп. Анан кийинки ушул балдарыбыз биз албаганды ушулар алып калсын деген каалоо болуп жатат. Негизи ушул жумшак көндүмдөрдү балам үчүн үйрөнүп алайын деген ата-энелер барбы сиздин тажрыйбаңызда? Мен балам үйрөтчү. Мен баламды сүйлөтчү. Мен балам самооценкасын көтөрчү. Мен баламды мотивациясын көтөрчү. Мен балам окубайт, окусунчу деп. Азыркы учурда ушинтип келгендер бар да. Бирок мындай сиздин сөзүңүзгө кошулуп айтып кетким келет да. Эң биринчи ошо баарлашууда үйрөнүп алсын да. Кантип коммуникация боюнча семинарлар бар болушу мүмкүн. Мен укканым боюнча бир жерден бир психолог өтөткөнүн билем да, бирок точносын билбейм, бирок бар экенин билем. Коммуникацияны, андан кийинкиси убакытты башкара билүү, тайм менеджмент. Андан кийинкиси тайм менеджментти өткөндөн кийин эми аябай маанилүүлөрүн айтып атам да, эмоциональный интеллект. Анан калгандарын акырындан өтө берсе болот да. Бирок азыркы учурда ата-энелер менен көп иштешкендиктен ата-энелер менен мен иштейм.
мен семинарым болобу, консультациям болобу, эмне болсо да мага бүттүгү ата энелерге бурулган. Анткени мен бала менен иштей берсем жыйынтык 100% болбой калат экенин мен билем. Ата эне менен иштесем 100дөн ашып кетет да жыйынтыгы. Анткени ата эне өзгөрүлөт, үйдө атмосфера өзгөрүлөт, ата эне менен ата менен эненин ортосунда мамилелер өзгөрүлөт. Анан кийин үйдө атмосфера өзгөрүлгөндөн кийин балдар дагы автоматтык түрдө өзгөрүлө баштайт да. Мисалы, биз кичинекейибизде болот эле да Салтанат, Санта-Барбара көрөт эле да. Анан баргыла китебиңерди окугула деп өздөрү сериал көрөт эле да. Биз иним экөөбүз тешиктен мойнтоп алып Санта-Барбараны көрөт элек да. Анан ошол эмне деген үлгү да. Мисалы, балаң окусун десе сен да окушуң керек. Балам өнүккөн болсун десең өнүгүш керек. Тайм-менеджмент деген ошол убакытты туура башкара билүү. Мисалы, көп ата энелер бар, менин убактым жок. Алар бар туура эмес башкара билгендиктен. Туура башкара албайт да. Мисалы, менске деле бүгүн келбей койсом болмок, убактым жок деп. Бирок эртең менен коюп, андан кийинки өзүмдүн бүгүнкү жума, жекшемби күнүмдү өзүмө карата ыңгайлап башкарып кетсем болот да. Азыркы учурда мен үйрөнөйүнчү, мага үйрөтчү, мага керек экен деп келген ата эне жок. Баласын алып келет. Анан баласына келгенден кийин түшүнөт каякта экенин. Эмне ошондо бала менен иштебейсиң Нургүл дейт да. Жок десең, мейли анда иштесе иштейли. Бирок убактым жок дейт. Анда балаңызга убактыңыз жок болсо анда бул жашоодо эмне кылып жүрөсүз десе, күлүп анан тамаша экенин билет да. Макул, анда кайсыл күнү келейин деп анан келген ата энелер көп. Азыркы учурда ата эне болуу искусствосу деген ата эне бар. Ошол жакта мен айткан soft skills'тын баардыгы ошол жака кирет. Кантип туура башкаруу. Көбүнчө бар да, мен балама убакыт бөлүп атам дейт. Анан канча убакыт бөлөсүз десе, кантип убакыт бөлөсүз десе, анан айтып берет да. Тамак бышырып атып, үйдөн баламды алып кетип барат, машинадан сүйлөшөбүз дейт. Мен айтам да, психолог болуп сиз мага келсеңиз, мен картошка арчып атсам, сизге кандай болосуз десе, качан могу бүтөт, эмне мен укпайм, эмне картошкасын арчып атат, мен угабы, мени карайбы дейсиз да. Ошондой эле балаңыз менен мындай количество эмес, качественно деп коет. Ошонун сапаттуу убакыт бөлүү өтө маанилүү. Анан ошол жерден да убакытты туура башкара билүү. Анан ошол коучингден дагы көп ата энелер айтат, уже мен бакырбаган апаларды окугам деп бир апа айтат да. Анан кийин бүткөндөн кийин кайра эле бакырып баштагам депчи. Көрсө ал жерден эмне кылбаш керек айтылат экен, бирок кантип кылбаш керек экени айтылбайт да. Ошон үчүн көп ата энелерди чакырат элем. Мага болбосо деле башка психологдор аябай көп. Чет мамлекетке баргыла, россиялыктарга баргыла, онлайн, офлайн аракет кылса, изденсе аябай көп. Бирок ошол сиздин чакырууңуз менен дагы бир ата энелер чакырып кетким келет. Балаңыздын жетишкенин, балаңыздын өскөнүн кааласаңыз, сиз үлгү болуп көрсөтүшүңүз керек да. Бирок кээ бир ата энелер бар, мен тракторист болуп эле аз балам мынакей олимпиадаларга катышып жүрбөйбү деген дагы бар да. Дүйнөлүк олимпиада. Ал да ооба, ал дагы бар. Биздин поколение З'тер, Z поколениясы мурун болчу, альфа азыркы поколениялар интернеттен эле окуп алышат. Интернетке кирип эле мага деген креативдүү мышлениямды өзгөртүшүм керек экен. Мага деген, мисалы, биз мектепте отурсак келет да психолог депчи. Ошондо келгенде өздөрү эле проблемасын, запрос деген эмне, мен кантип туура убакытты бөлүшүм керек, мисс Нургүл, мен деген азыр флекска даярданып атам, туура убакытты пайдаланышым керек, мага кантип эмне кылышым керек, сиз психолог катары кантип айта аласыз? Ал эми мен деген азыр класстагылар менен тил табыша албай жатам, мен эч кимге айтпаңыз, ата энем билбесин, мугалим билбесин, бирок мен эмне кылышым керек, эмне мага рекомендация бере аласыз деп өздөрү келгендер көп. Бирок ал биз мектепте психолог болуп иштегендиктен, психологу жок мектепте психолог болбогондорго канча да. Бирок азыркы учурда сүйүндүрөт, балдардын баардыгы интернет булактарынан алат. Интернет булактарында аябай маалыматтар көп ата энелер. Сиздер дагы алып окусаңыздар болот. Кыргызча дагы маалыматтар аябай көбөйүп баштады. Ошон үчүн эң биринчиси айтарым, Салтанат айым жана ата энелер, каалоо болуш керек. Каалооңуз болсо баардыгы болот. Убакыт да табылат, билим да табылат. Эгерде каалооңуз жок болсо, орустар айткандай, шылтоолор, миллион шылтоолор табылат. Чоң рахмат, аябай кызыктуу маек болду. Негизи ушу Гарвард университетинин изилдөөсүнүн жыйынтыгы бар экен.
Адамдын ийгиликтүү болушунун 85% ушул жумшак көндүмдөргө көз каранды экен. Демек, биз ата энелер катары баардыгыбыз эле балдарыбыздын келечеги кең болсун, ийгиликтүү болсун, бактылуу болсун деп тилесек, демек биз ушул жумшак көндүмдөрдү, soft skills'ты өнүктүрүүгө көңүлүбүздү бурушубуз керек экен. Ал эми аларды өнүктүрүү үчүн биз баягы эле чындык өзүбүз ата эне катары өзүбүздүн жумшак көндүмдөрүбүздү өнүктүрүүбүз зарыл экен. Нургүл айым, сизге убакыт бөлүп келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Эгерде ушундай адистердин маектери сиздерге кызыктуу болуп дагы көрөм десеңиз, сөзсүз бул каналга катталып, өспүрүм курактагы балдары бар тааныштарыңыздарга бөлүшүп, комментарийге суроолоруңуздарды жазып коюңуздар. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө аман туруңуздар.